Чого сыйынабыз. Асма менен жерде жараткан биздин ырайымдуу Кудай Ата. Күнөөкөр болгон бизди баардыгыбызды куткарып алып, түбөлүк бейишке бара турган даңктуу үмүт бергендиңиз үчүн жана ошондой эле ушул дүйнөдө жашап жаткан учурда ар бирибизге көңүл буруп жетектеп келгендиңиз үчүн ыраазыбыз. Бүгүн жекшемби күнү ушул саатта биздин баардык куткарылган бир туугандарды ушул саатка чогултуп, өз насаатыңыз менен үйрөткөндүгүңүз үчүн жана ошондой эле сиздин алдыңызда туура жол менен жашай тургандай кылып жетектеп, сиздин алдыңызга келген күнгө чейин жеткилең жашоо менен жашаганга аракет кылышыбызга да жардам бериңиз. Азыркы учурда өтүп жаткан биздин жайкы конференцияда сиздин улуу эркиңиз аткарыла турган конференция боло тургандай кылып өзүңүз чогуу болуңуз. Ар бир адамга керектелүүчү күч, кубат, ыйык рухтун жетеги менен чогуу болуп, биздин баардык кызмат өтөп жаткан пасторлорго, насаатчыларга акылмандуулук менен жетектеп, ар бир адам өз жүрөгүнө сиздин ырайымыңызды кабыл алып, кызмат өтөп жаткан баардык бир туугандарга керектелүүчү күч, кубат менен чогуу болуп, ушул биздин өтүп жаткан конференция аягына чейин эч бир кыйынчылыктар же болбосо тоскоолдуктар болбой тургандай кылып жардам бериңиз. Дүйнөнүн акырында жашап жаткан биздин баардык бир туугандар бара турган жолду ачык айкын кылып көрсөтүп бериңиз. Сизди кубанта турган, уят карууга калбай жашай турган жашоого өзүңүз үндөңүз. Ушул саатта ыйык рухтун жетеги менен биз менен чогуу болуңузду суранып, биздин куткаруучу Иса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасын чогулгабыз. Конференцияга аябай жакшы даярданып жаткан окшойт биздин группа. Келиңиздер анда ыйык жазууну чөгүп ачабыз. Малахия 3-бөлүм 13
аяттан баштап 18 аятка чейин 919 бет, Малахия 3-бөлүм 13-төн 18-ге чейин. Силер мага каршы тайманбай сүйлөп жатасыңар дейт Теңир. Силер биз сага каршы эмнени сүйлөп жатабыз дейсиңер. Силер Кудайга кызмат кылуу курулай убаракерчилик, анын буйруктарын сактап жүргөнүбүздөн, Себайот Теңирдин алдында кайгырып жүргөнүбүздөн кандай пайда болду? Азыр биз текеберлерди бактылуу деп эсептейбиз. Мыйзамсыз иштерди кылгандар жашоосунда ийгиликке жетип жатышат. Алар Кудайды сынашса да аман калып жатышат деп жатасыңар. Бирок Кудайдан корккондор бири-бирине Теңир кулак салып жатат, ал угуп жатат. Теңирден коркуп анын ысымын урматтагандар тууралуу анын алдында эстелик китеп жазылып жатат дешет. Алар меники болот дейт Себайот Теңир. Мен белгиленген күнү алар менин менчигим болушат. Адам өзүнө кызмат кылган уулуна кандай ырайым кылса, мен да аларга ошондой ырайым кылам. Ошондо адил адам менен мыйзамсыз адамдын, Кудайга кызмат кылган адам менен кызмат кылбаган адамдын ортосундагы айырманы кайрадан көрөсүңөр. Азыр 3-съезд болуп жатат. Азыркы ушул саатта жакшы кабар сөзү айтылып жаткан сөз. Убакыт так саат 11:30 өткөндө ушул ырайым сөзү айтылмакчы. 3-съездде 12.366 адам регистрациядан өттү. Андан сырткары Чонжу шаарында өзгөчө кулагы укпаган адамдар үчүн сөз дагы өзүнчө өткөрүлүп жатат. Бардыгынан жалпы кошкондо 1042 адам угуп жатышат. Бардыгы биргеликте жайкы конференцияга өткөрүлүп жана катышып жаткан учурда өзгөчө 3-съездге алыскы жайгашкан биздин жыйындардан бир туугандар келди. Ошондуктан алыс убакытка карабастан өтө эрте өз убактысы боюнча келишти. Ушул убакытка чейин эң көп электр тармагы, эң көп ток убакыт колдонулган болду. Ошондуктан кыйынчылыктарга карабастан бардык план боюнча биздин жайкы конференция өтүп жаткандыктан аягына чейин чогуу сыйынып берүүшүңүздөрдү суранып кетет элем. Бүгүнкү биздин темабыз күтүүдө көңүл чөптүрбө деген тема болмокчу. Адам баласы бул дүйнөдө жашап жатып ар дайым бир нерсени күтүп же болбосо бир нерсе менен кыялданып жашайт, же болбосо бир нерседен үмүт үзбөстөн жашайт. Ал нерсе иш жүзүндө аткарылыш үчүн сөзсүз түрдө аягына чейин күтүп келет. Мисалы үчүн бирөө баласынын университетке өтүшү үчүн үмүттөнүп жашап күтүп келет. Же болбосо бирөө армияга барыш үчүн өзүнүн балдарын жөнөткөнгө күтүп жашап келет. Бирок азыркы учурда карап көрө турган болсок, окууга өтүш үчүн деле, университетке өтүш үчүн деле ата энеге дагы, балдарына дагы өтө кыйын. Дагы бир учурду карай кете турган болсок, жашоосунда түгөй издеп жашаган жаш уулдар же болбосо жаш уландар, баласы болобу, кызы болобу, ошол нерсени күтүп үмүттөнүп жашап кетишет. Ошол эле учурда ата энеси балдарым жакшы түгөй таап, жакшы үй бүлө куруп кетсе экен деп үмүттөнүп күтүп келишет. Же болбосо кээ бир адамдар ооруга чалдыга турган болсо, ошол оорудан батыраак айыгып кетсем экен деген үмүт менен жашап келишет. Кээ бир учурда ошол дарт узак убакытка чейин созулуп кетиши мүмкүн. Бирок көп убакыт күтүп келгенде дагы ушунчалык кыйналгандыктан көңүлүн чөктүрүп жашап калышы да мүмкүн. Ар бирибиз эле жеке кандайдыр бир кыйынчылыктарга же болбосо кандайдыр бир жакшы иштерге чалдыкканда ар дайым күтүп үмүттөнүп жашап келебиз. Ошол убакыттардын баардыгы жөндөн жөн эле өтө бербестен кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн. Биз өзгөчө ишенген адамдар эмнени күтүп келебиз? Теңир убада кылган экинчи жолу келишин каалайбыз жана
чыдамсыздык менен күтүп келебиз. Мен дагы жаш кезимде 2000-жыл чынында эле болобу, 2000-жылга чейин биз жашай алабызбы деген ойдо жашаганбыз. Балким сиздердин араңыздарда дагы ушул нерсени башынан өткөргөн адамдар бардыр. Анан мен үй бүлө кура аламбы, балдарым төрөлөбү? Балдарым төрөлө турган болсо анда алар мектепке барганга чейин убакытты мен өз көзүм менен көрө аламынбы деген ойлорго батып, кыялданып жашап келгенбиз. Бирок азыр карап көрө турган болсок, азыркы күндө дагы биздин теңир келе элек. Ушул ойлордун арасында биз карап көрө турган болсок, биздин күткөн убактыбыз узакка чейин созулуп кете турган болсо, башында ушунчалык кыялдануу менен же болбосо балдарыбыздын келечегин ойлоп жашап келебиз, сыйынып келебиз, ошол сыйынуубуздун жообун Кудайдан алалы деген ойлор менен жашайбыз дагы. Бир жакшы иштер боло турган нерсени күтүп жашап келебиз. Батырактан ошол иш жүзүндө аткарылса экен деп. Бирок биздин күтүү убактыбыз өтө узакка созулуп кетсе анда кандай болот? Башында болсо биз үмүт менен жашайбыз. Ал эми ошол үмүт иш жүзүндө аткарылбастан узак убакытка созулуп келе турган болсо анда бир аз көңүл чөгүү деген нерсе пайда болот. Чынында эле ушул нерсе аткарылабы? Же болбосо Теңир келемдеди эле, келеби чынында деп ошол нерселердин баардыгы биздин ишенимибизди сыноого дагы чалдыктырышы мүмкүн. Бирок ошол сыноо келген учурда сыноого сынбастан аягына чейин олку солку болбостон күтө турган болсок, анда биз чынында ишенген адам экенибизди далилдеп көрсөтө алабыз. Бирок аягына чейин күтө албаган адамдар жыйынтыгында ишенимден дагы четтеп кеткен учурлар өтө көп. Биз сиздер менен үйрөнө турган бүгүнкү Малахиядагы жазылган мазмун Ыйса Машаяк келгенге чейин 400 жыл мурун жазылган китеп эле. 14-аятты карап кетели. 13-аятты. Силер мага каршы тайманбай сүйлөп жатасыңар, дейт Теңир. Силер биз сага каршы эмнени сүйлөп жатабыз дейсиңер. Кудай айтат, Малахия убагындагы жашап жаткан бир туугандарга, же болбосо Кудайга ишенген адамдарга. Силер мага каршы тайманбай сүйлөп жатасыңар, дейт Теңир. Анан алар Кудайга айтат, сага каршы эмнени сүйлөп жатабыз дейсиңер. 14-аятта силер Кудайга кызмат кылуу курлай убаракерчилик, анын буйруктарын сактап жүргөнүбүздөн, Себайот Теңирдин алдында кайгырып жүргөнүбүздөн кандай пайда болду? Малахия убагындагы Израиль эли Кудайга кызмат кылганыбыз бул курлай убаракерчилик. Кудайга кызмат кылгандан эч кандай пайда келип чыккан жок. Себайот Теңирдин алдында кайгырып жүргөнүбүздөн кандай пайда болду? Кудайдын айткан буйруктарын аткарып жашадык. Ар бир кылган иштерибиздин жыйынтыгын көрө алган жокпуз. Куугунтуктар болду, кыйынчылыктар болду, бирок ошол жашоодон каяктан пайда келип чыкты? Бул ишенген адамдын сүйлөгөн сөзүбү же ишенимден четтеп кеткен адамдын сөзүбү? Андан кийин 15-аятта мынтип айтылат: азыр биз текеберлерди бактылуу деп эсептейбиз. Мыйзамсыз иштерди кылгандар жашоосунда ийгиликке жетип жатышат. Алар Кудайды сынашса да аман калып жатышат деп жатасыңар. Малахиянын убагындагы адамдар, текеберлер бактылуу болуп жашап жатышат. Мыйзамсыз иштерди кылгандар тескерисинче ийгиликке жетип жатышат. Мыйзамсыз жашаган адамдар ишенген адамдарга, адил адамдарга караганда көбүрөөк жакшы ийгиликтерге жетип жашап жатышат. Ошондуктан ошол болуп өткөн адамдардын иштерин көрүп, ишенген адамдар өз ишениминен четтеп кеткен учурлары байкалат. Жана ошондой эле Кудайга курмандык алып келгенде сокур малды же болбосо аксаган оорлуу малдарды чалып жаткан учурда Кудай аларга эмне деп айтат?
ошону өзүңдүн төрөңө тартып кылып көр, ал сага ыраазы болот бекен. Ошол учурда Персиянын кол алдында жашагандыктан падышалардын ордуна бийлик жүргүзүүчүлөр башкарып турган учуру эле. Ошондуктан Кудай айтат, ошол курмандыктарды, аксаган, оорулуу сокурларды ошол бийлик жүргүзгөн падышаларыңарга алып барып көргүлөчү. Алар силерге ыраазы болот бекен. Алар тескерисинче өзүнүн төрөлөрүнө жакшы нерселерди алып келип, ал эми жаратуучу Кудайга алып келгенде ар кандай оорулуу, аксаган, сокур жандыктарды курмандыкка алып келген эле. 3-бөлүмдө дагы бир нерсе айтылат. Силер уурулук кылып жатасыңар. Кандайча уурулук дегенде, ондуктарды жана курмандыктарды алып келбегениңер менен. Малахиянын убагындагы Израиль элинин руханий жашоосунун акыбалы ушунчалык кыйрап калган, олку солку болгон акыбалда эле. Андай боло турган болсо, Израиль эли башынан баштап эле ушундай адамдардан беле? Жок, андай эмес. Тескерисинче, алардын аталары, алардын ата бабалары ушунчалык даанышман ишеним менен жашап келген учурлары болгон эле. Израилдин тарыхын кыскача карап кете турган болсок, биздин заманга чейин 606-жыл Бабыл падышачылыгы, Бабылдын падышасы Небукаднецар ал Израилга келет дагы толугу менен Израилди кыйратып жок кылбастан өзүнүн падышасын Израилга падыша кылып кетет дагы. Анан калган адамдардын арасынан багымтага алып кетет. Ошол багымтага же болбосо алынган адамдардын ичинен Даниэль дагы чогуу эле. Биздин заманга чейин 606-жылы Небукаднецар Израилге 3 жолу чабуул жасайт. Биринчисинде Даниэлди ошол багымтага алат. Биринчисинде ушунчалык даанышман, билимдүү адамдарды алып кете турган болсо, ал эми экинчи чабуул жасаган учурда Жезикил пайгамбар дагы чогуу болот эле. Жезикил пайгамбарды ошол учурда техника жаатында көптөгөн жөндөмдүүлүккө ээ болгон адамдарды багымтага алып келишет. Бирок Израиль эли сөз укпагандыктан, баш ийбегендиктен 586-жылы 3 жолу чабуул жасаган учурда толугу менен Израилди талкалап жок кылат. Анан ибадатканадагы толугу менен кыйрайт. Ошол учурда кызмат өтөгөн пайгамбар бул Жеремия пайгамбар эле. Жеремия Бабылга чейин кетпейт дагы. Жеремия ошол багымтага кетпестен Бабыл убагы эң кыйраган учурда, эң кедей болуп калган учурда ошол убакыттан баштап Израиль эли түштүк жана түндүккө бөлүнөт дагы. Түштүк жагы ушунчалык кыйраганын көрүп, анан Жеремия пайгамбар ошол болуп өткөн акыбалды ушунчалык кайгы менен карап, анан Жеремиянын ыйы деп аталган китепте жазылат. Иерусалимде эгерде адил адам, Кудайдын астында туура жүргөн бир эле адам боло турган болсо, анда кыйратпайм деген убадасы бар эле. Содом жана Амор шаарлары канча адам жок болгондугу үчүн кыйраган эле? 10 адил адам. Ал эми ошол учурдагы Иерусалимдин убагында көптөгөн Кудайга кызмат кылган адамдар бар эле, пайгамбарлар бар эле.
Иерусалимде канча адам жок болгондугу үчүн кыйрайт, бир дагы адам жок болгондугу үчүн. Андан кийин Бабылга толугу менен багымтага алынышат дагы, анан ошол жакта жашоосун улантышат. Ал эми Жеремия пайгамбар 606-жылдары мындайча өзүнүн пайгамбарчылыгын айтат: силер Бабылда түбөлүккө жашап калбастан кайрадан өз жериңерге кайтып келесиңер. Канча жылдан кийин? 70 жылдан кийин. 606 жылдан 70 ала турган болсок, анда канча болот? 536. Биздин заманга чейинки убакытты биз артка санайбыз, артты көздөй. Ошондуктан Бабыл падышанын убагындагы башынан өткөргөн азап кайгыларды жазган китеп дагы Забурда айтылат. Мен кичинекей кезимде эч нерсени түшүнбөстөн ушул ырды ырдап бийлечүбүз да. Бирок чындыгында карап көрө турган болсоң, бул шаңдуу ыр эмес, азап кайгыны чагылдырган ыр эле. Бирок 136-Забурдагы айтылган сөздөр ошол ырда чагылдырылган эле. 536-жылда Даниэль пайгамбар ыйык жазууда карап көрө турган болсок, Жеремия пайгамбардын пайгамбарчылыгы 70 жыл өткөндөн кийин өз мекенине кайтып келишет деген пайгамбарчылык айтылган эле. Ошол учурда 606-жылы эң адамдардын астында өкүлү катары бул Даниэль айтылат. Даниэль 9-бөлүмдү карай турган болсок, Кудай өзүнүн пайгамбары болгон Даниэльге дагы пайгамбарчылыгын айтат. Ал мазмун 9-бөлүмдө айтылат. Жебриэл периштеси Даниэльге айтат дагы, андан кийин 70 жылдан кийин Израиль эли өз мекенине кайтып келет деген пайгамбарчылыкты эсине салат дагы. Кудай ушунчалык улуу ишти аткарат деген. Бабыл толугу менен өзү талкаланат. Кайсыл тараптан талкаланат? Персиянын жетеги менен. Кир падыша аркылуу. Жыйынтыгында Кир өзү падыша болгондон кийин мындайча чечим чыгарат: Израиль эли Персиядагы жашаган Израиль эли Персиянын кол алдында калган учурда өзүнүн мекенине кайтып кетүүгө толугу менен уруксат берилет деген. Ушул анын айткан сөзү дагы, чечими Улуу Британияда музейде дагы китепте калтырылган. Байыркы келишимдеги айтылган сөздөр Персиянын падышасы Кир деп аталган адам, ал согушка чыккан учурда таң калыштуу түрдө дайыма жеңишке жетишип келген эле. Мисалы, бир чоң ийгиликке жетишкен учурда өзүнүн гана күчүнө таянбастан, анын тагдыры ушунчалык ийгиликке дайыма байланышы бар болгондуктан, өзү согушка катышкан учурда ар дайым жеңишке жетишкендиктен, демек мага бирөө жардам берип жатат деп Даниэльдин китебин окуйт дагы. Персиянын убагындагы
эң чоң бийликке ээ болот. Даниэлдин арстандардын ордуна түшкөн окуясын билесиздер да. Ошол учурда Израиль болсо Бабылдын кол алдында эмес, Персиянын кол алдында жашап жаткан учур эле. Даниэль пайгамбарды ал башчы кылып коет. Персиянын кол алдында жашап жаткандыктан ушул багымтага алынган Даниэлди башчы кылып койгондуктан андан кийин Персиянын элдери көрө албастык кылып, андан кийин кандайча биз Даниэлди кармап алсак болот деген ар кандай жолдорун издеп отуруп, анан Кудайга ким сыйына турган болсо ошол адамды арстандын ордуна ыргыталы деген чечим чыгарышат дагы. Бирок Кудай Даниэлди ошол учурда дагы куткарып алат. Анткени арстандын ордуна таштаган учурда дагы Кудай арстандардын оозун толугу менен жаап коет. Даниэлди куткарып алат дагы, андан кийин Даниэлге каршы чыккан, көрө албаган адамдардын баардыгын арстандардын ордуна таштаган учурда, ошол учурда жерге тийбестен дароо толугу менен аймап жок кылып салышат. Даниэль Персиянын Кир падышасы убагына чейин жашайт деген сөздөр дагы пайгамбарчылык айтылган эле. Анда Персиянын башкарып келген Кир падышасы Исаяда алдын ала айтылган эле. Мен силерге азыр бүт бардыгын айтып берип жатам. Тарыхты кимде ким кененирээк үйрөнгүсү келсе, анда биздин академияга келип үйрөнсөңүздөр болот. Ышая пайгамбар аркылуу Ышая пайгамбарчылыгы Персиянын падышасы Кир жөнүндө бул дүйнөгө келе электе эле алдын ала пайгамбар сөз айтылган эле. Бирок ошол нерселердин баардыгын падышага жеткирген адам ким эле? Даниэль. Эмне үчүн? Анткени Даниэль арстандардын ордуна ыргытылган учурда тирүү калгандыктан ал Даниэль жөнүндө эч бир адам билген эмес элек. Баардык адамдарга таанымал окуя элек. Мен дагы өзүм үчүн бир мындай сабак алганмын. Даниэль негизи өзү устат эмес эле. Адамдарды үйрөтө турган жөндөмдүүлүккө ээ эмес эле. Бирок ал Кудайдын башка башкаруучулар, бийлик жүргүзүүчүлөрдүн баардыгын Кудайдын астында тизе бүгө турган түрткү кылган. Ошондуктан Персиянын падышасы Кир ыйык жазууда өзүнүн ысымы аталгандыгын өз көзү менен көрөт. Демек, мен дайыма ийгиликке жетишип келгендигим, демек бул мен өзүмдүн күчүмө эмес, Кудайдын жетеги менен болгон турбайбы деп ошол нерсени көрө алган. Биз Иранга бара албайбыз, бирок Иранды карап көрө турган болсок, Кореядан дагы көптөгөн адамдар ошол Иранга барып келишкен. Персиянын Кир падышасы анын көрүстөнү дагы уюштурулган жана Даниэлдин Персиянын падышасы Кир падыша шунчалык даанышман, өтө заңгыраган көрүстөн эмес, өтө кичинекей эле бир көрүстөндө коюлган. Эмне үчүн? Анткени ал падыша болгонуна карабастан текебер падыша эмес. Менин жашоомдо Кудай өзү жетектеп келди. Кудайдын күчү менен мен ушул ийгиликке жетиштим деген өтө момун адам эле.
Эзра китебинде дагы айтылат 1-бөлүмдөн 6-бөлүмгө чейин. Андан кийин Эстер китебинде дагы Мордохай жөнүндө дагы айтылат. Персиядан Израилге чейин өткөн адамдардын саны 50.000гө чейин жеткен эле. Ушул Персияга кеткен адамдардын саны көппү же Израилде калган адамдардын саны көппү? Албетте, Израилде калган адамдардын саны өтө көп эле. Анда Израилде калган адамдардын ишеними жакшы ийгиликке жетишкен адамдар беле же олку солку болгон аксаган ишеним беле? Албетте, ийгиликке жетишкен ишеним эле. Ошол учурда Зоробабыл падыша бийлик кылып турган учур эле. Зоробабыл падыша аркылуу дагы Израиль эли көптөгөн ишенимге жана ийгиликке жетишкен эле. Анткени Зоробабыл келген учурда кыйрап калган ибадаткананы кайрадан өз калыбына келтиребиз деген чечим чыгарган эле. Канча жылга токтоп калган эле? 20 жылга. Ыйык жазууну карап көрө турган болсок, ошол ибадаткана турган жерде дагы көптөгөн чөптөр өсүп жана каралбай калган жерге айланып калган эле. Кудай ошол учурда өзүнүн пайгамбарын жиберет. Акай, Захария жана Малахия. Акай пайгамбар жазган эң негизги тема. Бул эмне деген тема? Акай пайгамбардын жазган негизги мазмуну ибадаткана тургузулуп жатып отуруп, андан кийин тургузулбай токтоп калган эле. Ибадаткананы тургузганга караганда адамдар өзүнүн жеке ишине берилип кеткен учурда Акай пайгамбар баардык адамдарга кайрылып айтат, келгиле кайрадан ибадаткананы өз калыбына келтирели деп. Андан кийин Захария пайгамбар учурунда 536-жылы өз жерине кайтып келишет. Ал эми 20 жылдан кийин 516-жыл Зоробабылдын падышанын кол алдында ибадаткана кайрадан өз калыбына келтириле баштайт. Кечке эле цифраларды айта берип башыңыздар ооруп кеттиби? Бирок Зоробабылдын учурунда Израиль эли ушунчалык жакшы ишенимге ээ болуп жашап келишкен. Иерусалимдин Зайтун тоосунда Ыйса Машаяк кайрадан бул дүйнөгө келгенде так ошол жерге келет деген сөз дагы айтылат. Бирок ошол пайгамбарчылыктын бардыгын кайсыл пайгамбар айтып келген эле? Захария. Ал эми жаңы келишимдеги сөздөр же болбосо Ыйса Иерусалимге кичинекей кодикке минип келет деген сөз дагы Захария пайгамбар аркылуу айтылган. Дүйнөнүн акырында эң акыркы согуш болуп жаткан учурда, адам баласы туруп турган учурда эле денеси толугу менен чирип, көзүнүн чанагында эле эрип калат деген сөздөр каякта айтылат эле? Захария китебинде. Захария пайгамбар. Анан Израиль элине Акай пайгамбар жана Захария пайгамбары пайгамбарчылык сөздөрдү айтып келген учурда азыркы болгон учуру албетте алар үчүн моралдык жактан дагы жашоосунда дагы көп кыйкунтуктар, көптөгөн кыйынчылыктар,
кайгыга ээ болгон учур эле. Бирок алар Кудайдын сөзү алдында сооронууга ээ болуп жана күч кубатка ээ болуп жашаган эле. Эмне үчүн? Анткени экинчи адам бул Эзра. Аарундун 16 уулдарынын санжырасы эле. Санжырасы 16 тукумундан чыккан Эзра. Андан кийин Эзра Израиль элине келет дагы Кудайдын сөзүн үйрөтө баштайт. Эзрадан кийин Некемия пайгамбар келет. Эзра болсо Кудайдын сөзүн элдерге жеткирген адам катары келген болсо, ал эми Некемия Персиянын алдында соттоочу же болбосо башкаруучу катары келет. Иерусалимдеги ибадаткана өз калыбына келтириле баштады, бирок анын дубалы тургузула элек деген сөздөрдү уккандан кийин падышанын уруксатын алат дагы, андан кийин ошол ибадаткананын дубалын тургуза башташат. Зоробабыл падышанын убагында ибадаткана тургузула баштаган. Экинчи ирет. Ал эми Некемия пайгамбар келген учурда Иерусалимдеги дубал тургузула баштаган. Иерусалимди курчап турган дубал кыйрап калган эле, ошону тургуза башташат. Эмне үчүн? Анткени дубал тургузулганда гана аларга коргоо болот дагы, душмандардан, башка элдерден өзүн коргой ала турган мүмкүнчүлүк пайда болгон эле. Ал эми Кудайдын сөзүн элдерге Эзра айтып баштаган эле. Израиль эли ошол учурда кайрадан сергек болушат дагы, анан кийин өз ишенимин калыбына келтире башташат. Алар эми куткаруучу Машаякты күтө башташкан. Зарабабылдын убагынан баштап Эзра, Акай, Некемия бир эмес, эки доор өтөт. Кыйынчылыктарды башынан өткөрүп жашаса дагы, бирок алар сергек болушат. Анан Эзра дагы өлөт, Жеремия дагы өлөт. Эми алар Малахиянын убагында, доорунда жашап жаткан адамдар кандай адамдар эле? 400-жылга өтө турган болсок. Мен буга чейин айтып кеткендей, Некемия болобу, же болбосо Эзра болобу, ошолордун балдары же болбосо неберелеринин доору болуп калат. Эми ошол балдары болобу, же болбосо неберелеринин руханий жашоосу кандай болот? Ишеними толугу менен кыйрап калган, алсыз болуп калган. Мен алдыңкы моментте аябай узак айтып койдум окшойт. Ошондуктан Малахиянын дооруна кайтып келе турган болсок, Малахиянын убагындагы адамдар буга чейин ушунчалык сергек болуп жашаган адамдар. Сергек жашап келген ата-бабаларын, чоң аталарынын ишенимин бат эле унутуп коюшат дагы, андан кийин өздөрүнүн убагында эмне деп айтып келишет? Кудайдын астында тайманбастан ар кандай сөздөрдү айтышат дагы, анан Кудайга кызмат кылганыбыз курулай убаракерчилик деп. Теке бер адамдар тескерисинче ийгиликке жетишип келишет. Андан кийин Кудайдын астында мыйзамсыз кылган адамдар көбүрөөк ийгиликке жетишип жашашат. Биз Машаякты күтүп жашайбыз. Анан күткөн учурда ушунчалык көңүлүбүз чөгүп калды.
Мамлекет дагы да Персиянын кол алдында жашап жатат. Ал эми курчап турган Израиль эли көптөгөн кыйынчылыкты башынан өткөрүп жашагандыктан руханий жашоосунда дагы ушунчалык кыйрап калган, алсырап калган убакытты башынан өткөрөт. Эмне үчүн? Анткени алардын күткөн убактысы ушунчалык узак убакытка созулуп кеткендиктен. Ошол Малахиянын убагындагы убакыт жана биздин жашоодогу убакыт экөө бирдей эле. Анткени алар биринчи келе турган Машаякты күтүп келишкен. Ал эми биздин доордогу адамдар биз кимди күтүп келебиз? Экинчи жолу келе турган Теңир Машаякты күтүп келебиз. Малахия убагында дагы көптөгөн пайгамбарчылыктар айтылган. Анткени Ышая китебинде дагы, Жеремия китебинде дагы, Даниил китебинде баардык эле пайгамбарчылыктар Ыйса Машаяктын бул дүйнөгө келе тургандыгы жөнүндө айтылган эле. Пайгамбарчылыктар өтө көп айтылган эле. Азыркы биздин доордо дагы Ыйса Машаяк экинчи жолу келет деген сөздөр айтылабы же айтылбайбы? Албетте көп айтылат. Ыйса Машаяктын биринчи жолку келиши жана экинчи жолку келиши экөөнүн ортосунда айырмачылык кандай? Биз деле күткөн убактыбыз узакка созулат. Албетте Кудайдын көз карашы боюнча 2000 жыл деген бул өтө кыска эле убакыт. Ал эми адамдын көз карашы боюнча караганда бул өтө эле узак убакыт. Күткөн убакытты узакка созулуп кете турган болсо, башында ушунчалык үмүттөнүп, ушунчалык күч кубатка таянып, бүт күч аракети менен кызмат кылып күтүп келишкен эле. Эгерде келбесе, убакыт созула бере турган болсо, анда албетте көңүл чөгүү башталат. Менин жаш кезимде үйлөнгөн үй бүлөлөр бирден эле бала төрөшкөн. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин дагы экинчи баласын, үчүнчү баласын төрөй башташты. Төрөй албаган адамдар дагы болгон эле, бирок күттүк, Ыйса келген жок. Эми экинчи балабызды төрөй берсек болот экен деп төрөп башташкан эле. Албетте 100% адамдардын баардыгы антип жашашты деп айта албайм, бирок көбүнчөсү ушинтип жашап келишкен. Алар дагы Ыйса Машаяк бат эле келет деп үмүттөнүп жашайт дагы, анан убакыт узакка созулуп кете турган болсо, албетте көңүл чөгүү же болбосо бир аз кайгыруу деген нерсе пайда болот. Эмне үчүн? Анткени биз денеде жашап жаткандыктан. Эмне болгон күндө дагы акча биринчи орунда турат деген. Кайрадан эле акча табууга, иштөөгө көбүрөөк убактысын жумшап баштайт. Бул дүйнөнүн адамдары акчаны көбүрөөк табышат. Ал эми мен аларга салыштырмалуу Кудай деп эле жашап келгенмин. Же мен акылсыз адам катары жашап келдимби? Адамдардын баардыгы ийгиликке жетишип жашап жатса дагы, мен Кудай үчүн гана жашап келгенмин. Кудай деп күтүп келдим, бирок Кудай азыркы күнгө чейин Ыйса Теңир келген жок. Демек, менин жашоом дагы бир аз кайгыга батты, көңүл чөгүү деген пайда болду. Израилдин убагында дагы Акай пайгамбар келди, Эзра келди, Некемия келди. Уламдан улам аларга пайгамбарчылык сөздөр айтылып, аларды бутуна тургузду, кайрадан сергек жашоого чакырылды. Бирок алар ошол учурда жакшы жашоо менен жашаган күндө дагы алардын балдары же болбосо неберелери доорунда алар дагы кайрадан ишеним жолдон четтей башташты. Анткени алар дагы да башка мамлекеттин кол алдында, бийлик астында жашап
жатышты. Жашоосунда ушунчалык кыйынчылыктар пайда болгондуктан башынан өткөргөн кайгы, азап кыйын эмес. Алар күтүп келген үмүтү иш жүзүндө аткарылбагандыктан. Ыйык жазууну карап көрө турган болсок, Кудайга байланыш иштердин баардыгы узак убакытка созулгандыгын байкасак болот. Мисалы үчүн Ыбрайымды карасак, ал канча жыл өткөндөн кийин уул төрөдү. 25 жыл. Анан адамдык көз карашта мүмкүн эмес болгон учурда уул төрөдү. Анткени Ыбрайым өзү картайып калганда, анын аял катары баланы төрөй албай турган убакытта уул төрөдү. Жусупту карай турган болсок, 17 жашка чыкканга чейин атасынын сүйүүсүнө ээ болуп чоңойгон эле. Ал эми кулчулукка сатылып кеткенден кийин 14 жыл, 13 жыл бою адам баласы башынан өткөрө ала турган бүт кайгыны, азапты башынан өткөрүп жашайт. Дөөт падышаны карап көрө турган болсок, Шабул падыша болсо, аны канча жолу өлтүрөйүн деген аракеттердин кол алдында жашайт. Ар дайым адан качып канча жыл бою. Мусаны карай турган болсок, Муса өзүнүн элин куткарам деп чечим чыгарып, ошого аракет кылды эле. Бирок Кудай аны тарбиялаш үчүн 40 жыл бою чөлдө жашоого уруксат берет. Биз дайыма эле күтүүдө жашап келебиз. Кудай акыбалга караганда адамды өзү тарбиялап, өзү даярдайт. Күтүү бул Кудайдын көз алдында даярдыктар көрүлүшү керек болгондуктан адамды күттүртөт. Мен кичинекей кезимен баштап эле жакында Ыйса келет, биздин теңир келет деген сөздөрдү угуп жашап келгенмин. Азыр деле Америка менен Ирандын ортосундагы бүтпөгөн согуш болуп жатат. Биз сиздер менен жакшы билебиз, бул мамлекеттер Кудайдын пайгамбарчылыгы боюнча аткарылып жатат, согуштар дагы. Дүйнөнүн акыркы согуш болгонго чейин Иран бул дүйнөдөн жок болбойт. Иран толугу менен жок болуп кетиши керек эле, бирок жок болуп кете элек. Дүйнөнүн адамдары азыркы ушул согушту көрүп, ушундай согуштар болуп турган учурда бир мамлекет жок болуп кетиши керек эле деп ойлошот. Дүйнөнүн акырына чейин, акыркы согуш болгонго чейин бир дагы мамлекет жок болбойт. Бирок бүтпөгөн согушту көрүп отуруп биз кандай ойлорго батабыз? Кудай өзү иштеп жатат. Бул менин оюм да, жеке өзүм оюм. Мен Трамп президентти эч качан жакшы көрбөчүмүн. Анткени ал адамдарды ойлобостон бетке айтат, анан түшүнбөгөн иштерди кыла берет. Бирок акыркы күндөрү ага Трамп президентке мен ыраазы боло баштадым. Эмне үчүн билесиздерби? Биздин мамлекеттеги болуп өткөн бүт иштердин баардыгы түздөн түз Кытайга байланышы бар эле. Кытайды эч ким жеңе албайт. Кытайга бирөө дагы теңеле да албайт. Бирок азыркы учурда биздин мамлекеттин экономикасы дагы баардык жашоосу жетишкендиктерге жетишип жатабы же жокпу? Албетте жетишип жатат. Биздин мамлекетке эч ким каршы чыга албайт, кандай багытта болбосун.
азыркы учурда биздин мамлекеттеги өзгөрүүлөрдүн баардыгы ким тараптан болуп жатат? Трамп президент аркылуу. Бул жеке менин оюм болгондуктан балким мен бир аз адашып да калышым мүмкүн. Азыркы учурда биздин мамлекет жакшы ийгиликтерге жетишип жаткандыгы дагы Кудай бизге жакшы ырайымын төгүп бергендиктен. Биз жакшы кабарды көптөгөн адамдарга таркатып жаткандыктан Кудай бизге ушунчалык көп ырайымын берип жатат. Кытайды эч ким токтото да албайт. Эгерде бул менин өзүмдүн жеке оюм болгондуктан сиздер менен бөлүшүп жатам. Трамп президент азыр бийликке келгендиктен биздин Кореяга жакшы ийгиликтер келди деп айтып жаткандыгын, балким бирөө президент Трампты жакшы көрөттүр, жаман көрөттүр. Бирок бул менин оюм болгондуктан. Күтүү деген нерсе ар дайым көңүл чөктүртөт. Ошол күтүү аркылуу Кудай дайыма бизди бир нерсеге даярдайт, бизди өзү жетектейт. Азыр да карап көрө турган болсок, Кудай үзгүлтүксүз иштеп келе жатат. Эгерде биз үзгүлтүксүз кайраттуулук менен жакшы кабарды тарката турган болсо, анда Кудай сөзсүз түрдө бизди өзү коргойт. Азыр жайкы мезгил ушунчалык ысып жатат. Бирок ысыкка карабастан биз жашап жатабыз. Бизге салыштырмалуу Европа мамлекеттерди карап көрө турган болсок, Европада мындан дагы ысык. Ошондуктан ушул мааниде карап көрө турган болсок, дагы да болсо Кудай бизге өз жардамын берип, өзү жетектеп келе жатат деп айтсак болот. Дүйнөнүн акырында биз ушунчалык күч аракетти жумшап жакшы кабар сөзүн таркатып жаткандыктан Кудай бизге өзүнүн ырайымын тартуулап келе жатат. Ошондуктан куткарылууга ээ боло турган адамдар көп болгондуктан Кудай азыр дагы күтүп, чыдамдуулук менен күтүп турат. Азыркы учурда деле адамдар эмне деп ойлошу мүмкүн? Мыйзамсыз адамдар ийгиликке жетишет деп. Малахия 2-бөлүмдө кайрадан ачып көрөлү. Малахия 2-бөлүм 17-аят. Силер Теңирди сөзгөр менен каардантып жатасыңар да, анан биз аны эмне кылып каардантып жатабыз дейсиңер. Чоң окуйлу. Силер аны мыйзамсыздык кылган ар бир адам Теңирдин көз алдында жакшы, ага ушундайлар жагат, же болбосо акыйкат Кудай кана дегениңер менен каардантып жатасыңар. Израиль эли сөзү менен Кудайды каардантып жатышты эле. Анан биз эмнеге каардантып жатабыз деп сурашат. Мыйзамсыздык кылган ар бир адам Теңирдин көз алдында жакшы, ага ушундайлар жагат деп айтат. Мыйзамсыз иш кылгандар тескерисинче жазага тартылышы керек эле, бирок алар ийгиликке жетишип жатышат. Мыйзамсыздык кылган адамдар тескерисинче жазага тартылбастан ийгиликке жетишип жашап жатышат. Акыйкат Кудай кана дегениңер менен каардантып жатасыңар. Кудай чынында бар болсо, анда ушундай болгону туурабы? Мыйзамсыздык кылган адамдар ийгиликке жетишкени Израиль эли үчүн түшүнүксүз эле. Жыйынтыгында алардын ишеними дагы алсырап калды. Билесиздерби, бул дагы туура эмес. Адамдын көңүлү чөгө турган болсо, сөзсүз түрдө жыйынтыгында акарат, нааразычылык, капалануу деген нерсе пайда болот. Андан кийин Кудайдан да алыстай баштайт. Кудай жөнүндө ой жүгүрткөнгө караганда өзүн гана ойлой баштайт. Көңүл чөктүрүү, капалануу, нааразычылык, акарат келтирүү, бунун баардыгы Малахия доорундагы адамдардын акыбалы ушундай эле.
Эмне үчүн мындай акыбалга жетишти? Анткени Малахия доорундагы убакытты карай турган болсок, биринчи бөлүмдү карай турган болсок, Кудайдын астында Кудайга курмандык алып келгенде сокур, алсыраган, аксак курмандыктарды, малдарды курмандык алып келишти. Уурлуу, сокур, аксаган жандыктарды алып келишти. Кудайга курмандык катары. Бирок Кудай анын баардыгын көрүп билгендиктен айтат, өзүңөрдүн төрөңөргө алып баргылачы, ал ыраазы болот бекен. Биринчи бөлүм 2-аятты да карап көрөлү, эмне деп айтышат. Малахия убагындагы адамдар дагы эмне деп сүйлөнүштү эле. Малахия 1-бөлүм 2-аятта мен окуп берейин. Мен силерди сүйдүм дейт Теңир. Силер болсо сен бизге болгон сүйүүңдү эмне менен көрсөттүң деп айтып жатасыңар. Эйсап Жакыптын бир тууганы эмеспи дейт Теңир. Бирок мен Жакыпты сүйдүм. Мен силерди сүйдүм дегенде кайрадан эле алар айтат, сүйүүңдү эмне менен көрсөттүң, эмне менен далилдедиң? Атасы баласына айтат, бала мен сени сүйөм дегенде баласы айтат, папа, ата, мени качан сүйдүң эле? Мен үчүн эмне кылып койдуң эле? Деп баласы нааразы болот. Израиль эли так эле ушундай сөздөрдү айткан. Андан сырткары, ыйык кызмат кылуучулар, алар Кудайдын сөзүн айткан адамдар эле да. Бирок ыйык кызмат кылуучулар өздөрү бузула башташты. 2-бөлүм 7-аят. Анткени ыйык кызмат кылуучунун оозу билимди сакташ керек. Мыйзамды анын оозунан издешет. Анткени ал Себайот Теңирдин кабарчысы. Бирок силер жолдон чыгып кеттиңер. Мыйзамды үйрөтүүдө көп адамдарды адаштырдыңар. Леби менен түзүлгөн келишимди буздуңар, дейт Себайот Теңир. Ыйык кызмат кылуучу Кудайдын оозунан чыккан сөздү, мыйзамды изденип адамдарга жеткириши керек эле. Ошол анын аткара турган иши эле. Бирок алар жолдон чыгып мыйзамды үйрөтүүдө көптөгөн адамдарды адаштырды. Леби менен түзүлгөн келишимди да бузуп койду. Андан кийинки мазмунду карай турган болсок, үй бүлөлөрү бузула баштады. Эркектер аялдарын таштап кете баштады. 2-бөлүм 14-аятта. Силер эмне үчүн деп сурап жатасыңар. Анткени жаш чагыңда алган аялың экөөңөрдүн ортоңордо Теңир күбө болгон. Ал сенин өмүрлүк жолдошуң жана никелүү аялың болгонуна карабастан, сен ага ишенимсиздик кылдың. Ишенимсиздик кылдың деген бул туура эмес иш кылдың. Башкача сөз менен айтканда, өзү жаш чагыңда алган аялыңды таштады дагы, ойноштук кыла башташты. Ойнош таап алды. Туурабы? Үй бүлөнү бузган нерсе бул ошол да. Ойношу пайда болгон, ойноштук иштерди кылгандыгы. Үй бүлөлөрү бузула баштады. Анан буга чейин мен айтып кеткендей эле Кудайдын астында алып келген ондуктары, курмандыктары, Кудайдын астында айтышат, биз качан уурдадык эле, качан уурлук кылдык эле дегенде Кудай айтат, ондуктар жана курмандыктар менен. Адам баласы күтүүдө көңүл чөктүргөндүктөн алардын ишеними кыйрай баштады. Бул биздин образыбыз болушу мүмкүнбү же жокпу? Эгерде биздин образда ушундай боло турган болсо, биз сиздер менен руханий жашоодо сергек болбосок, анда бизде дагы так эле ушундай акыбал болушу мүмкүн. Биздин азыркы доордо дагы руханий жашоодо ушунчалык коркунучтуу жашоодо жашап жатабыз.
Анткени Малахия доорунда болуп өткөн ошол эле акыбал биздин жашообузда дагы толук кандуу болушу мүмкүн. Биз эмне кылышыбыз керекпиз? Ыйса Теңир экинчи жолу бул дүйнөгө келгенге чейин ишенимибизди сакташыбыз керекпиз. Ыйса Теңир келеби же келбейби? Келет. Малахия доорунда күтүп келген адамдар Ыйса келди беле же жокпу? Келген. Келди. Бирок алар күтүүдө аягына чейин чыкпастан ишенимди бузуп алышты. Ыйса Машаяк чынында бул дүйнөгө келгенде алар таанып билиштиби, кабыл алыштыбы же жокпу? Жок, таанып билишкен жок, кабыл алышкан жок. Көбүнчөсү Ыйса Машаякты ушунчалык күтүп жашашкан эле. Бирок Ыйса Машаяк келген учурда алар аны таанып билишкен жок. Ушунчалык күтүүсүздүк менен чыдап күтүштү эле, бирок аягына чейин күтө алышкан жок. Он кыз жөнүндө Ыйсанын айткан насааты бар го, өз күйөөлөрүн күтүп, чырактарын колуна алып турган. Эгерде мен Ыйса Машаяктын келерине дагы да убакыт бар деп өзүмдү сооротуп жашай турган болсом, өзүмдө байкабастан уктап кете турган болсом, руханий жашоодо уйкуга батып кете турган болсом, анда эмне болот? Балким дал ошол убакытта Ыйса Машаяк келип калса, анда эмне болот? Албетте куткарылгандыктан ал Кудайдын астына барат, түбөлүк бейишке барат, бирок ушунчалык уят карууга ээ болот. Ошондуктан биз сиздер менен Малахия доорундагы адамдардан кандайча сабак ала алабыз? Сөзсүз түрдө убадага ишениш керек деген сабак. Хабакукту да чогуу ачабыз, 2-бөлүм. Байыркы келишим Хабакук 2-бөлүм, 9-бет. 2-3 аяттарды мен сиздерге окуп берейин. Ошондо Теңир мага мындай деп жооп берди: көрүнүштү жаз. Окуй турган адам оңой окуй алышы үчүн аны таш лоокторго даана жазып кой. Анткени көрүнүш белгилүү бир мезгилге таандык. Ал акыркы күн жөнүндө айтат, алдабайт. Анын аткарылуу убактысы создуктурулуп жатса да күт, анткени ал сөзсүз ишке ашат, аткарылбай койбойт. Хабакук китеби эмне жөнүндө айтылат? Хабакук пайгамбардагы адамдардын ушунчалык мыйзамсыз иш кылгандарын көрөт дагы, өзү Кудайга кайрылып мындайча суроо берет. Малахиянын убагындагы учурлар деле ушул убакытта кездешкен. Израиль эли Малахиянын убагында көңүл чөктүрүп капалангандыктан Кудайга нааразы болушкан. Ал эми ошол эле Хабакук пайгамбар ушул иштердин баардыгын көрүп Кудайга суроо берген. Кудай, мага айтчы, эмне үчүн мыйзамсыздык кылган иштерди кылган адамдар эмне үчүн көп ийгиликке жетишет? Мен ошол мыйзамсыз иш кылган адамдар үчүн жазалаш үчүн Бабылды жибердим. Ошол мыйзамсыз ишти кылган адамдар багымтага алынышат. Анда Хабакук дагы да суроо берет. Биз Израиль эли Кудай өзү тандап алган элбиз. Ал эми мыйзамсыз иш кылгандар эмне үчүн такыр эле башка чогуучун адамдар аркылуу жазаланышы керек? Бул туурабы же жокпу деп Кудай 2-жолу Хабакук пайгамбарга айткан жообу биз сиздер менен окуган аяттарда айтылат.
Бабыл падышачылыгы бул Кудай өзү колдоно турган, жазалай турган таякча менен барабар. Хабакук пайгамбар ошондо Кудайдын айткан сөзүн угуп мындайча ыр жазат. Бул ыр дагы өтө белгилүү. 16-аятты окуп берейин. Муну укканда менин ички дүйнөм титиреп кетти. Бул кабардан эриндерим дирилдеп, сай сөөгүм сыздап кетти. Тизелерим титиреди. Бирок мен алаамат түшкөн күнү элиме талоончу келгенде кабатыр болбошум керек. Мейли ошол душмандар бизге келген күндө дагы мен кабатыр болбошум керек. Эмне үчүн? Анткени Кудай өзү пландаган, өзү алдын ала ойлоп койгон иш. Демек, бул Кудайдын эрки. 17-18-ти чогуу окуйбуз. Анжыр гүлдөбөй калса да, жүзүм сабагы мөмө бербей калса да, зайтун дарагы жемиш бербей калса да, эгин талаасы аштык бербей калса да, короодо майда мал калбай калса да, акырларда байланган бодо мал калбай калса да, мен Теңирим менен кубанам, мени куткарган Кудайым менен шаттанам. Андан кийин бул жерде карасаңыздар, колунда эч нерсеси жок. Анжыр гүлдөбөй калса да, жүзүм сабагы мөмө бербей калса да, биздин кичинекей балдарыбыз ушундай ыр-ырдашат да. Эчтекеси жок, эгин талаасында да эчтеке жок, короодо малы да жок. Бирок эмне дейт? Мен Теңирим менен кубанам, Кудайым менен шаттанам. Азыр биз сиздер менен жашап жаткан ушул доор мындан ары жакшы жашоого орнолобу же кыйналган жашоого орнолобу? Бирок канчалык кыйынчылык, канчалык азап болгон сайын Ыйса убадасы боюнча бул дүйнөгө келет. Ошондуктан кыйынчылыктар башыбызга түшкөн учурда дагы биз Теңирибиз менен кубана алган адамдар болушубуз керекпиз. Сен азыр мен айткан ушул сөздөрдүн баардыгын жөн гана укпастан көрүнүштү жаз. Окуй турган адам оңой окуй алышы үчүн аны таш лоокторго даана жазып кой. 3-аятта эмне деп айтылат? Анткени көрүнүш белгилүү бир мезгилге таандык. Ал акыркы күн жөнүндө айтат, алдабайт. Анын аткарылуу убактысы создуктурулуп жатса да күт. Анткени ал сөз ишке ашат, аткарылбай койбойт. Хабакук пайгамбар айткан сөз аткарылдыбы же аткарылган жокпу? Албетте аткарылды. Ошондуктан адам өз ою боюнча караган учурда чарчап калышы мүмкүн, көңүлү чөгүп калышы мүмкүн. Бирок Кудайдын эрки боюнча сөзсүз түрдө ал иш дагы аткарылат, аткарылбай койбойт. Убада боюнча, пайгамбарчылык боюнча Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келди. Бирок адам баласынын жашоосу ушунчалык кыска болгондуктан адамдар аны көрө алышкан жок. Ошондуктан биз сиздер менен сөз аркылуу угуп келген, таанып билген Ыйса Машаяктын экинчи жолку келиши дагы сөзсүз түрдө аткарылат. Биз эмнеге көңүл бурбашыбыз керекпиз? Адил адамдар 72-забурда эмне деп айтылат? Мыйзамсыз кылган адамдар азыр ийгиликке жетишкен күндө дагы аларга көз артпа. Анткени Кудайдын белгиленген күнүндө алардын жашоосу тагдыр эмне менен бүтөт экендигин биз жакшы билебиз. Каяктан белгилүү болот? Кудайдын астына келгенде баардыгы белгилүү болот. Ыйык жазууну карап көрө турган болсок, мындай кызыктуу окуялар дагы жазылат.
адам баласы бул дүйнө менен коштошуп кетет. Аны ыйлап жоктоп адамдар акыркы сапарга узатышат. Бирок анын бара турган жери түбөлүк тозок болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз сиздер менен дайыма сергек болгонго аракет кылышыбыз керекпиз. Матай 24-бөлүм. Матай 24-бөлүм 40-аяттан 44-кө чейин мен сиздерге окуп берейин. Ошондо талаада жүргөн эки кишинин бири алынат, бири калтырылат. Жаргылчак тартып отурган эки аялдын бири алынат, бири калтырылат. Ошондуктан сергек болгула. Анткени Теңириңердин кайсы убакытта келерин билбейсиңер. Ууру түндүн кайсы убагында келерин үй ээси билсе, сак болуп, ууруга үйүнүн түбүн каздыртмак эместигин билесиңер. Чоң окуйбуз. Ошондуктан силер да даяр болгула. Анткени адам уулу силер күтпөгөн убакытта келет. Мисалы үчүн карап көрсөңүздөр, ууру келген учурду үй ээси билсе, анда ал сактанат да. Бирок астында жазылган эки адам талаада жүрөт, бири алынат, бири калтырылат. Жаргылчак тартып отурган бирөөсү алынат, бири калтырылат. Бул сөздөрдүн баардыгы эмне жөнүндө айтылат? Ыйса Машаяк келген учурда асманга көтөрүлүүбүздү айтат. Сергек болгула. Теңириңердин кайсы убакытта келерин билбейсиңер. Ошондуктан даяр болгула. Анткени адам уулу силер күтпөгөн убакытта келет. Билесиздерби? Биз руханий жашоодо ар дайым сергек болушубуз керекпиз. 26 жыл, 27 жыл мурун биздин жаштар группасы атайын компьютер менен бир программа изилдеп чыгышкан. Андан кийин ошол программанын атын эмне деп атасак деп сергек адамдардын чогулушу деп. Азыр дагы биздин жыйындын негизги программаларынын бири болуп саналат. Ошондуктан тиги Америкада жашаган биздин бир туугандар менен чогуу бир мамилелешүүдө болушубуз үчүн компьютер аркылуу дароо бири-бирибиз менен байланышта боло тургандай кылып 99-жылы интернет аркылуу ошонун баардыгы чагылдырылып чыккан. Жыйынтыгында сергек адамдардын чогулушу деп аталып калган. Менимче анын программанын аталышы шунчалык жакшы деп мен мактанып кетем. Биздин негизги өзгөчөлүгүбүз эмне? Сергек болуу. Колосалыктарга жазылган кат 4-бөлүмдө да чогуу ачабыз. Колосалыктарга жазылган кат 4-бөлүм 1-аяттан баштап, 2-аяттан баштап мен окуп берейин. Туруктуулук менен сыйынгыла, сергектик менен, ыраазычылык билдирүү менен сыйынгыла. Биз үчүн да сыйынып тургула. Кудай бизге өзүнүн сөзүн таратышыбыз үчүн, Машаяктын жашыруун сырын жар салышыбыз үчүн эшик ачсын. Мен ошол жашыруун сыр үчүн камакта отурам. Бул жашыруун сырды кандай жар салышым керек болсо ошондо ачып беришим үчүн сыйынып тургула. Дүйнөнүн акырында биз аткара турган эки нерсе жөнүндө айтылат. Биринчиси туруктуулук менен сыйынгыла, сергектик менен ыраазычылык билдирип сергек болгула. Сергек болушубуз үчүн ар дайым сыйынгыла. Сергек болуу бул оңой нерсе эмес. Мен сиздерге бир күлкүмүштүү окуяны айтып берейин. Менин жаш кезимде биздин арабызда бир жаш улан куткарылууга ээ болгон. Сергек болгула деген сөздү угуп өрүп, анан кийин
ошол биздин бир тууганыбыз ушунчалык чарчап келиптир да жыйынгачы. Анан эмне болду сизге, эмне үчүн чарчап калгансыз дегенде мен уктабастан сергек болуп отурайын деп уктаган жокмун дейт. Анан ошол бир тууганды көрүп биз аябай күлдүк да. Сергек болгула деген сөз мындай маани эмес. Уйкудан дагы калып уктабагыла деген сөз эмес. Алсырап калып күчүңөрдү жоготпогула. Бул дүйнөнүн адаттарын аткарып, анын артынан ээрчип кетпестен, Ыйса Машаяктын келишин күтүп, туруктуулук менен сыйынып, дайыма сергек болгула деген маани ошол. Анын маанисин туура эмес түшүнүп алыптыр да. Бирок азыр ошол бир тууган дагы да бар. Мен жакында эле конференциядан жолугуп, ошол бир тууган менен учурашып келдим. Ким экенин атын айтпай эле коеюн, балким уялып калат. Бирок ойлоп көрө турган болсок, ал бир тууган ушунчалык таза жүрөгү менен ушул сөздү кабыл алган. Анткени сергек болуу деген бул оңойбу же кыйынбы? Кыйын, өтө эле кыйын. Уктабастан бир нече күн чыдап отурганы дагы бул оңой нерсе эмес. Ал эми руханий жашоодо сергек болуу деген кыйынбы же оорбу? Дене жактан, мисалы үчүн, уктабастан чыдап отурганы дагы кыйын болгондой эле, руханий жашоодо дагы уктабастан дайыма сергек болуп, баардык иштерге ийгиликке жетишкендиги да бул оңой нерсе эмес. Шайтан Ыйсаны азгырган учурда дагы, сынаган учурда Ыйса сөз менен жеңген. Сөз жана сыйынуу. Бул жерде белги коюп коебуз дагы, азыр кайрадан кайтып келебиз. Лука 18-бөлүмдү чогуу ачабыз. Лука жазган жакшы кабар 18-бөлүм. Лука жазган жакшы кабар 18-бөлүм 1-аяттан баштайт. Ыйса шакирттерине дайыма сыйынуу жана чөкпөө жөнүндө мындай үлгү насаат аңгеме айтып берди. Бир шаарда Кудайдан коркпогон, адамдардан уялбаган сот болуптур. Ошол эле шаарда бир жесир аял бар экен. Аял сотко кайра келип, мени каршылашымдан корго деп өтүнөт. Бирок сот көпкө чейин анын өтүнүчүн аткаргысы келбейт. Акыры ал өз ичинен: Кудайдан коркпосом да, элден уялбасам да, бул жесир аял мага тынчтык бербегендиктен аны коргоюн. Ал келе берип мени тажатпасын дейт. Анан Теңир мындай деди: Адилетсиз соттун эмне дегенин уктуңарбы? Кудай өзү тандап алган, өзүнө күнү түнү жалынган адамдарды коргобойбу? Создук турса да аларды коргойт. Силерге айтып коеюн, аларды тез эле коргоого алат. Бирок адам уулу келгенде жер үстүнөн ишеним таба алар бекен? Сыйынуу деген нерсе бул күтүү. Адилетсиз сот жөнүндө айтат. Бирок акырын карап көрө турган болсок, адам уулу келгенде жер үстүнөн ишеним таба алар бекен? Адилетсиз сот дагы эгерде кечке барып адан жалынып сурай бере турган болсо, адилетсиз сот дагы каалоосун аткарып берип атат го. Анда биз эмне үчүн Кудайга жалынып, Кудайдан сурана турган болсок, Кудай аткарбай коюйсун. Адам уулу келгенде жер үстүнөн ишеним таба алар бекен деген сөз эмне үчүн айтылган эле? Ишеним деген сөз түрдө мен сураганымды алам деген нерсе менен ишенип сыйынышы керек. Адам уулу келгенде ошол ишенимди таба алат бекен? Эгерде Ыйса Машаяктын экинчи жолу келишине байланыштырып карап көрө турган болсок, Ыйса Машаяктын келери кечигип жаткандай көрүнгөн учурда адамдар ойлошот да, чынында эле Ыйса келеби же жокпу? Ушундай жашай берсек болобу же болбойбу? Же ишенимден баш тарта берсекпи деп.
адам уулу келгенде ишеним таба алар бекен деген сөз Ыйса Машаяк келген учурда акырына чейин туруктуулук менен сыйынып сергек болуп жашаган адамдар аз болобу же көп болобу? Аз болот. Анткени Ыйса Машаяк келген күнгө чейин олку солку болбостон, ишенимден четтебестен аягына чейин ишенимин сактап жашаган адамдар өтө эле аз болот. Чыдамдуулук менен аягына чейин күткөн адамдар. Үзгүлтүксүз сыйын кылат. Жада калса адилетсиз сот дагы ошол жесир аялдын каалоосун аткарып бергендей эле силер Кудайга сыйынсаңар, кайрылсаңар, кантип ал силерди коргобой койсун, аткарбай койсун. Ошондуктан азыр дагы Кудайга карай, Кудайды гана карап, көңүлүн чөктүрбөстөн, чыдамдуулук менен сыйынган Кудайдын жообун күткөн адамдар канчалык көп. Биз кандай адамдардан болушубуз керекпиз? Кудай, эмнеге кечигип атасың? Батыраак келсең болбойбу? Деп айтканга караганда создук турса да аларды коргойт. Аягына чейин мен күткөнгө даярмын. Дүйнө кандай өзгөрүлбөсүн, бирок мен дүйнөгө кошулуп өзгөрүлбөстөн бир гана сенин келишиңди өмүрүмдүн аягына чейин күтөмүн. Ошого ишенемин. Анткени ар бир сенин айткан сөзүң сөзсүз түрдө иш жүзүндө аткарылаарын мен билем деген биз Кудайдын алдына дайыма ушундай сөздөрдү айтып келишибиз керекпиз. Колосалыктар 4-бөлүм 2-аятта биз эмнеди окудук? Туруктуулук менен сыйынгыла, сергектик менен, ыраазычылык билдирүү менен сыйынгыла. Ошондо Кудайдын бизге айткан жолбосо буйруган 2 нерсеси бар, ошону аткарып жашашыбыз керекпиз. Еврейлерге 10-бөлүмдө 24-25 чоң окуйбуз. Бири-бирибизге көңүл бөлүп, бири-бирибизди сүйүүгө жана жакшы иштерге үндөйлү. Чогулушка барбоону адатка айландырып алган кээ бирөөлөргө окшоп, чогулуштарыбызды калтырбайлы. Ал күндүн жакындап калганын билгендиктен бири-бирибизди сергек болууга чакыралы. Бири-бирибизди сүйүүгө, жакшы иштерге үндөйлү. Ишеним менен жашаган учурда ар дайым эле бизде өзүбүздү жалгыз сезген, алсырап калган, көңүлүбүз чөгүп калган убакыттар болушу мүмкүн. Кээ бир учурда адамдар бизди туура түшүнбөгөн учурлары, бизди эч ким тааныбаган учурлар болот. Ошондуктан эч качан өзүбүздү жалгыз дебестен бири-бирибизге көңүл бөлүп, бири-бирибизди сүйүүгө, жакшы иштерге үндөйлү. Чогулушка барбоону адатка айландырып алган кээ бирөөлөргө окшоп, чогулуштарды калтырбайлы. Тескерисинче көбүрөөк чогулганга аракет кылалы. Бири-бирибизди сергек болууга чакыралы. Дүйнөнүн акырында биз аткара турган иштер ушулар. Кайрадан Колосалыктар 4-бөлүмдү ачабыз. Дагы эмнени аткарышыбыз керекпиз? 3-аяттан баштап мен окуп берейин. Биз үчүн да сыйынып тургула. Кудай бизге өзүнүн сөзүн таратышыбыз үчүн, Машаяктын жашыруун сырын жар салышыбыз үчүн эшик ачсын. Мен ошол жашыруун сыр үчүн камакта отурам. Бул жашыруун сырды кандай жар салышым керек болсо, ошондой ачып беришим үчүн сыйынып тургула. Бир сөз менен айтканда, бул дүйнөдө биз эмне үчүн жашап жатабыз? Азыркы күнгө чейин Ыйса Теңирдин келбеген себеби эмнеде? Анткени ушул сөздү уга турган адамдар дагы да көп болгондуктан. Эгерде уга турган адамдар жок болсо, анда биз бул дүйнөдө жашаганыбыздын дагы кереги жок болуп калмак. Бир сөз менен айтканда, Ыйса Машаяк келгенге чейин бири-бирибиз
бирибирибизди сүйүүгө чакырып, бири-бирибизге көңүл бөлүп, дагы биргеликте аткара турган ишибиз эмне? Жакшы кабарды таркатуу, биргеликте чогуу кызмат кылуу. Азыр конференция өткөндө дайыма биз байкаган нерсе эмне? Адамдар өтө көп да. Адамдар көп болгон жерде ар кандай окуялар да болуп өтөт. Кээ бир адамдар ушунчалык кыйынчылык менен элдерди ээрчитип келген учурлар болот. Ошентип кыйналып ээрчитип келсе, жатаканада орундуктар жок. Анан бир тууган, жаш бир тууган мындайча айтат: пастор, эмне үчүн дайыма жаштарга орун жок болот конференцияда деп. Эмнеге деп сурасам, анткени биринчи жаңы келген адамдарга беришет, андан кийин аксакалдарга беришет, андан кийин аял бир туугандарга беришет, андан кийин жаштарга орун калбай калат деп. Анан мен ал бир тууганды эмне деп сороторумду билбейм. Анан мындайча айттым: эгерде сиз башкаларга өзүңүздүн орундугуңуз менен курмандык кыла турган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө Кудайдын астында чоң сыйлыкка ээ болосуз деп. Конференцияга келгенде адамдардын баардыгы бирге кызмат кылышат да, өмүрүндө кылып көрбөгөн иштерди конференциядан кылышы мүмкүн. Таштандыларды чогултуп, уборка кылып, полдорду жууп, баардыгын. Ошол иштерди аткарып жаткан адамдарды Кудай көрөбү же көрбөйбү? Албетте көрүп турат. Баардыгын көрүп турат. Кайрадан Малахия 3-бөлүмдү чогуу ачабыз. Малахия 3-бөлүм. 14-15 биз карап кеткенбиз. Ишенимде четтеп кеткен адамдардын оозунан чыккан сөздөр. Бирок ошол эле учурда чынында Кудай үчүн жашаган адамдар да бар эле. 16-аят. Бирок Кудайдан корккондор бири-бирине теңир кулак салып жатат, ал угуп жатат. Теңирден коркуп, анын ысымын урматтагандар тууралуу анын алдында эстелик китеп жазылып жатат дешет. Алар меники болот, дейт Себайот Теңир. Мен белгилеген күнү алар менин менчигим болушат. Адам өзүнө кызмат кылган уулуна кандай ырайым кылса, мен да аларга ошондой ырайым кылам. Ошондо адил адам менен мыйзамсыз адамдын, Кудайга кызмат кылган адам менен кызмат кылбаган адамдын ортосундагы айырманы кайрадан көрөсүңөр. Малахиянын доорунда дагы ушунчалык ишенимден четтеп кеткен адамдар бар эле. Бирок ошол эле учурда Кудайдан корккондор, Ыйса Машаяктын келерин күтүп жашап келген адамдар да бар эле. Азыркы учурда мен дагы дал ошондой адам болушум керек эле. Ильяс пайгамбардын убагында деле адамдардын баардыгы Кудайга каршы чыккан учурда Кудайдын астында тизе бүгүп калган адамдар азыркы биздин доордо дагы калган адамдар, сиздер жана мен баардыгыбыз биргеликте. Кудайдан корккондор бири-бирине айтышат. Бир мамилелешүүдө болуп, күбөлөндүрүү сөздөрүн айтып, жардам көрсөтүп, теңир кулак салып жатат. Баардыгын угуп жатат. Теңирден коркуп, анын ысымын урматтагандар тууралуу анын алдында эстелик китеп жазылып жатат. Билесиздерби, Ыйса Машаяктын алдына келгенде биз бул дүйнөдө чын жүрөктөн күбөлөндүрүү сөзүн айткандыгыбыз, башкаларга сыйынуу муктаждыгы менен бөлүнгөн учурлар, ошолордун баардыгы калтырылган жана Кудайдын астында жазылган. Алар меники болот, дейт Себайот Теңир. Мен белгилеген күнү алар менин менчигим болушат. Менин менчигим болушат деген сөздүн мааниси кандай?
Сиздер кымбат баалуу асыл таштарды жакшы көрөсүздарбы? Ошол кымбат баалуу таштарды саткан магазиндерди көргөндө көзүңүздөр күйүп кеткендей болобу? Негизи эле мен алтындан башка таштарды тааныбайт экенмин, бирок өзүмдүн менчигим болот деген сөз кымбат баалуу асыл таш болот. Кымбат баалуу асыл таш болсо ошону ар кайсы жерге таштап коесузбу же ушунчалык аны барктап, улам карап, алып чыгып, бекитип, кайра карап коргойсузбу? Ар бирибиз үчүн ал ушунчалык кымбат баалуу байлыгыбыз болот. Эгерде жоготуп ала турган болсок, анда бүт үйдүн баардыгын көңтөрүп отуруп тапканга аракет кылабыз. Кечээ күн да бирөө менен сүйлөшүп отуруп, карасам колумда саатым жок болуп кетиптир. Анан каяка коюп койдум болду экен, же бир жерге түшүрүп алдымбы деп кабатыр боло баштадым. Андан кийин кабинетиме барсам, ошол столдун үстүндө туруптур. Бирок бир нече мүнөттүн ичинде дароо кабатыр боло баштадым. Каяка кетип калды экен, каяка түшүрүп алдым, эмне кылдым деп. Бирок менин саатымды асыл таштарга салыштырган караганда анча деле баалуу эмес. Бирок бизге баалуу деп эсептелген буюм боло турган болсо, аны барктаганга, аны жоготпогонго аракет кылабыз да. Ошондой сыяктуу эле Кудай бизди эң кымбат баалуу таш сыяктуу, андан да артык өз менчигим кылам дейт. Ошол күнү Кудайга кызмат кылган адамдар жана кызмат кылбаган адамдардын ортосундагы айырмачылык көрүнөт. Байыркы келишимдин эң акыркы китеби бул Малахия китеби. Ыйса Машаяктын келери жөнүндө дагы алдын ала айтылган эле. 4-бөлүм 5-6 мен окуп берейин. Теңирдин улуу жана коркунучтуу күнү келер алдында мен силерге Илияс пайгамбарды жиберем. Илияс пайгамбар бул кимди айтат? Сууга чөмүлдүрүүчү жакан. Сууга чөмүлдүрүүчү жакан адамдарды Ыйсанын астына ээрчитип келген адам. Биздин ыйык жазуунун эң акыркы китеби кайсыл китеп? Бул Аян китеби. Аян китептин эң акыркынчы бөлүмү 22-бөлүм 20-аятта. Чогуу окуйбуз. Муну күбөлөндүрүүчү мындай дейт: Ооба, мен жакында келем. Оомин. Ооба, кел Теңир Ыйса. Биздин Теңирибиз Ыйса Машаяк баардыңарга ырайымын төгө берсин. Оомин. Байыркы келишимдеги эң акыркы китепте Кудайды Ыйса Машаяктын келери жөнүндө айтылган. Ал эми жаңы келишимдеги эң акыркы китепте, эң акыркы бөлүмдө эмне деп айтылат? Ооба, кел Теңир Ыйса. Биздин Теңирибиз Ыйса Машаяк баардыңарга ырайымын төгө берсин. Оомин. Ыйса Машаяктын кайрадан келе тургандыгы жөнүндөгү сөз менен аякталат. Албетте, адамдык көз караш менен биздин денедеги жашоону карап көрө турган болсок, кыйынчылыктар, азап, кайгы бар. Бирок биз күтүп жаткан Ыйса сөзсүз түрдө келет. Ошол ишенимибизди аягына чейин сактап, уктабастан, олку солку болбостон жашаганга сиздерди чакырат элем. Чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата сизге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү ушул саатта Малахия доорунда жашап жаткан адамдар аркылуу бизге сабак бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Биз ээ болгон ушул ишенимге аягына чейин ээ болуп, ишенимибизди туура сактап, олку солку болбостон бир гана сизди карап жашаганга жардам бериңиз. Азыркы учурда өтүп жаткан конференция аягына чейин эч бир кыйынчылыктар, тоскоолдуктар жок бүтүшүнө жардам бериңиз. Жана ошондой эле 2-күндөн баштап 4-съезд башталат. Ал учурда дагы чогуу болуп өзүңүз жетектеңиз. Конференциянын аягына чейин чогуу болуп
Ыйса Машаях келген күнгө чейин баардыгыбыз бирдей сизге ишенип жашашыбызга жардам бериңиз. Биз бара турган жолду сөз менен дайыма үйрөтүп жетектегендигиңиз үчүн, бизге акылмандуулукту бергендигиңиз үчүн дагы ыраазыбыз. Сиздин алдыңызга келгенде уят карууга ашкерелөөгө ээ болбой тургандай кылып баардыгыбызга жардам бериңиз. Конференцияда кызмат өтүп жаткан биздин баардык пасторлар, насаатчылар, баардык бир туугандарга керектелүүчү күч-кубат өз коргооңуз менен чөгүү болуңуз. Баардыгына ыраазычылык билдирип, биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.